Илгерки эне бала тууралуу кырманга чыккан ушул жанагы сакманчы мезгилдердеги ырлардан бир эстеп коюңуз бир куплетти. Кыйнурдаш кой. Құдай, дәмірді осың өзіңе түсіп қалады екен да. Құтыны киген бойыңыз, құт деді осын тойыңыз. Бай шайы киген бойыңыз, барака осын тойыңыз. Ай, рахмат. Айтайын алтын ұрдышқы, атшылатқан сырдаса. Улантып кетебиз. Кубанып. Кубанып көңіл шат болот, қолғарын машып беріп атса, қолғарын машып басалы, гүлдөсін жаштың базары, еркіндік жүрғал тұрмышта, ерікпе көңіл ачалы. Ой, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу Саткын эне, эгерде мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, мен ушу энебиздин ырынан кийин бир жакшы сөз менен жыйынтыгын атам. Сиздердин да ушундай энеңиздер болсо, ушундай бир ыйык, бейиштин образында болгон адамыңыз, апаңыздар болсо, анда куттуктап калууга шашыңыздар. Эртең кеч болот, бүгүндөн баштаңыздар, бүгүндөн куттуктаңыздар. Энебизге окшогон адамдар бул дүйнөдө бир жолу гана жаралат. Мындай адамдар эч качан кайталанбайт. Ошон үчүн көзү тирүү кезинде ушул апаңыздын болобу, атаңыздын болобу, жакындарыңыздын болобу, улуу адамдардын, көп жашаган адамдардын батасын алуу бул кийинки балдардын, кыздардын, кийинки муундун ыйык милдети. Жада калса ушу улуу Рамазан айында үстүбүздө Аллах да күбө болуп турган чыгар, периштелер амин деп турат. Ар бир кылган кадамыңыздарга. Өзгөчө ушул балдар, кыздарыңызга эне. Ошон үчүн алдыдагы телефондорго кат жазып биз менен байланышыңыздар.